Бисмиллахир-рахманир-рахим. Айымдар, кандайсыздар? Маанайларыңыздар кандай? Бүгүнкү эфирди күткөндөр барбы? Кандай инсайт алгыбыз келет? Жаңы келген айымдар баракчама кош келиңиздер. Дайыма угуп жүргөн айымдар, сиздерге терең ыраазычылык. Курсума катышкан айымдар, баарыңыздарга терең ыраазычылык менен баштайлы. Бул сабактын темасын биз бир канча күн мурда ойлондук. Мен ушул теманы айткым келди. Бүгүнкү сабак аялдык табият же аялдын сулуулук сыры деп айтсак болот. Тааныбасты сыйлабас деген бар кыргызда. Өзүмдү тааный электерге, мен жөнүндө жакшы билбегендерге мен өзүмү тааныштырып кетейин. Атымды билет чыгарсыздар. Өзүмдүн билимдерим боюнча, жумуш тажрыйбам боюнча айтып кетейин. Мен биринчи фельдшер акушердик кесипти аяктаганмын. Кызыл диплом менен аяктаганмын. Андан кийин интимная гимнастиканы окудум. Интим гимнастикага келип, аялдарга жан дүйнөсүнө да билим керек экенин түшүндүм. Өзүм да жан дүйнө билимдерине суусап жүрөт элем. Мен баарын билем деп ойлочумун. Мен баарын туура кылам, туура аракет кылам, туура жеткизем. Эмне жасасам баары туура деп ойлочумун. Көрсө, менде билим жок экен. Жан дүйнө билими жок экен. Ошентип өзүм сүңгүп кирип кеттим. Андан кийин аялдарга йога жетпешин түшүндүм. Йога окудум. Йога ар бир аялга керек экенин түшүндүм, өзүмө да керек экенин түшүндүм, йогага да сүңгүп кирип кеттим. Анан аялдарга психосоматика керек экенин түшүндүм дагы, аны да тереңдетип окудум. Ар бир билим алган сайын жүрөгүм ачылат, көзүм ачылат, текебердигим көрүнөт, каталарым көрүнөт. Аялдарга ошентип билимдер менен бөлүшөм. Ар түрдүү аялдар менен иштейм. Ар түрдүү аялдар келет консультацияга. Интим гимнастика деген эмне, йога деген эмне деп жазып атасыңар. Интим гимнастика деген бул жатын түшүү көйгөйүнөн арылтат. Доскага жазып көрсөтсөм дагы жарачудай болуп атат азыр. Опушение матки болсо, опушение влагалище болсо, матка деп жазып коюм, кыска влагалище, и заара кармай албоо көйгөйү болсо, геморрой болсо, и запор болсо, чач түшүү болсо, себеби гормондорго таасирин тийгизет да, загиб матки болсо, кын булчуңдарынан жел чыгуу болсо, кын булчуңдары бош болсо, кын булчуңдары төрөттөн кийин кеңейип калат, кын булчуңдары бош болсо. Мен эми 5-6 эле көйгөйдү айттым. Аябай көп көйгөйлөрдөн арыла алабыз, курсак кирет. Дагы башка толгон көйгөйлөрдөн арылабыз. Бир эле интим гимнастика жасайсыз. Мен азыр жазып өттүм го. Ушунун баардыгы бир аялда болушу мүмкүн, бирок интим гимнастика жасап баардыгынан арылууга болот. Себеби Алла Таала адамды жаратканда бүткүл дене мүчөсүн жаратып койду. Адам сууктан оорубайт. Сууктан ооруйм деген бул сенин мышлениең. Сууктан ооруйм деп ишенсең, суукка чыкканда ооруп каласың. Бирок эгерде сен азыр тундрага бара турган болсоң, Сахалин, Якутияга бара турган болсоң, Камчаткага аралына бара турган болсоң, сенин денең барганча жана барып ошол жерде турганда эле уже иммунитетиңиз көтөрүлөт. Суукка чыдамдуу болот. Денебизде ушунчалык күчтүү процесстер бар. Лимфа системасы бар, гормон системасы бар, нерв системасы бар. Тамак сиңирүүгө мээ слюн бөлүп чыгарат, шилекей бөлүнөт. Уктоо үчүн гормондор бөлүнөт. Мисалы, канда сахар бар, ал сахар бизге керек, жаштык сакталуу үчүн керек. Булчуңдарга жетип турса, булчуңдар картайып кетпейт, булчуңдар жылтыраак болот, гладкий болот.
Сахарды жөн эле таштап койгон жок. Сахар ашыкча болуп кетсе да болбойт экен. Сахарды бөлүп чыгара турган уйку бези бар. Инсулинди бөлүп чыгара, то есть инсулин кыздар сахарды эмес. Инсулинди бөлүп чыгара турган уйку бези бар. Анан инсулин сахарды булчуңдарга жеткизет. Мына ушундай күчтүү процесстер бар. Мен сүйлөйүн десем, азыр мен оозумду ачамбы, жабамбы? Мен кантип башташым керек? Азыр мен буну көрөм, көрүү үчүн көзүмдү ачышым керек дебейм. Көзүң өзү ачылат, автоматтык түрдө өзү жабылат. Алла Таала мунун баарын жөндөп койду. Оозуң кургап жармашып калбаш үчүн шилекей безин бөлүп чыгарып койду. Заара чыгуучу өзүнчө система бар. Сен муну өзүң жасап алган жоксуң го. Заарамды бул жактан чыгарам, заңды бул жактан чыгарам деген жоксуң. Эки көз бар, кулак бар угуу үчүн. Алла Таала баарын сонун кылып денеңе берип койду. Болду. Алла Таала айтты, баардык жакшы нерсе менден, баардык жамандык өзүңөрдөн деди. Ойдоңду дейт да. Биз ойдоңдой албай кыйналабыз дагы, ооруларды тартып алабыз. Өзүбүзгө көп жолу кыянаттык жасайбыз, аялдык табиятыбызды жоготуп алабыз. Ал эми йога боюнча айтып кетейин. Йога деген эмне деп жаздыңыздар. Йога деген бул ар бир булчуң системасын иштетүү. Денебизде бир канча булчуңдар бар. Мен азыр бир китебимди алып келип алайынчы. Мен именно ички органдарды иштеткен, көрсөтүп берген китебим бар эле, бирок аны таппай калдым. Анатомия китебимди таптым. Азыр ушул жактан болсо деле мен көрсөтүп бере берейинчи. Түшүнүктүүрөөк кылып, Бул моюн булчуң эле экен, мына. Моюн булчуң деле көрсөтүп турат. Бул жерде моюнубузда эле канча булчуң бар экен, Прямой булчуңдар бар, косой, кыска булчуңдар бар, косой булчуңдар бар. Бир канча булчуңдар бар. Жана бул булчуңдардын, булчуң дегенде бул мына. Азыр мен могу жерде булчуңду көрсөтүп берем. Көрдүкпү? Бул эки түз булчуң. Бул булчуңдар баштын ичине уланып кетет. Только моюндун өзүндө эле жайгашып калган жок. Жана бул ушундай чоң, калың булчуң эмес. Жана малдын этин карасаңар, малдын этин тытып көрсөңөр, ичке жипче сыяктуу болгон булчуңдар бар. Биздин булчуңдарыбыз да ошондой. Ошол булчуңдарыбыз катып калат. Булчуң аралык кан тамырлар иштебей калат. Витаминдер булчуңдарга, денеге кан тамыр аркылуу кетет. Кан тамырларга жете турган нерсе жетпей калат экен демек. Денебизде бир канча кан тамырлар бар. Эгер омуртка тутуму бузулса, тишиң бузулат. Брекет салдырардан биринчи дене түзүлүштү түздөп алган жакшы. Мына биздин өпкөбүз бар. Өпкөгө да пайда йога. Кан тамырларыбызга пайда. Эми деги койчу мына ичеги карын иштейт. Йога жасаганда. Эми алдыман чыккан эле көнүгүүлөрдү, сүрөттөрдү көрсөтүп атам. Мына матка калың булчуңдан турат. Матканын мына матканын ичи өзү канча булчуңдардан турат. Бул шейка. Шейкада булчуң аз, бирок шейкада да булчуң бар. Шейка гладкий болот, эластин жипчелеринен турат, анан коллагенден турат деп айтылат. Булчуң бир 15% булчуң бар экен шейкабызда. Влагалище деген бул булчуң. Влагалище дагы тоже состав башка коллаген бар деп келдиңби? Деп айтылат. Айтор денебиздин баарына эмнеден турсак дагы бизге гимнастика керек. Сөзсүз йога жасашыбыз керек. Мына курсагыбызда эле канча булчуң бар.
мына биз ойлойбуз да мына кожа деп ойлойбуз, болду биз кожадан турабыз деп. А биздин ичибиз канча булчуңдар турат. Мунун алдында өзү канча кабат булчуңдар бар. Булар статика булчуңдар. Мунун ичинде да канча булчуңдар бар. Жана булчуң эле эмес, фациялар бар. Малдын этин карасаңыздар, малдын этинин арасында ак чилгабык бар го. Биз аны чилгабык деп айтабыз да. Ошол чилгабык деп биз фация деп айтабыз. Фация. Чилгабык деп айтпайбыз, фация деп айтабыз. Ошол фацияларыбыз иштеш керек. Фациялар иштемейин, булчуңдар иштебейт. Булчуңдарыбыз кыскарып кетет. Анан кыскарып кеткен жерде булчуңдардын арасында кан айлануу жүрбөй калат. Ошентип денебиз май топтой баштайт. Мына денеге май керек, бирок биз жирди көп топтой баштайбыз. Катып калса булар вицеллярдык майлар деп аталат. Вицеллярдык майлар, то есть курсактын ичиндеги майлар. Катып калган, туруп калган, цемент болуп калган майлар. Ошол майлар кетет, туруп калган суулар кетет, шишиктер кетет. Мына бул биздин ийинибиз, моюн, ийин. Мына ушунча булчуңуңуз байкуш иштебей атат. Ушул жака кыймыл керек болчу. Анан биз жанагы карасаң, тырмакты эптейбиз, алтынды тагабыз, кымбат кийимдерди кийебиз, керек болсо карыз калып болсо да кийебиз, ал үчүн эшектей болуп иштейбиз. Бирок ден соолуктун баркын билбейбиз. Негизи адамзат ушундай экенбиз, колдо бар алтындын баркы жок дейт. Ден соолугубуздун кадырын билбейбиз. Мына колубуз иштеп атат, колу жок адам мунун кадырын билет, колдун кадырын билет. Ал үчүн бул чуда. Колу бар болсо чуда болмок. Колу бар болсо ал эң бактылуу адам болмок. Көзү көрбөгөн адам көзү көрсө эң бактылуу адам болмок. Бирок бизде ошол бакыт бар, биз бирок мунун баркын билбейбиз. Жармашкан адамдын кереги жок деп айтылат го. Эгер күйөөңөргө жармашып, бирөөлөргө керек болгуңар келип атса, анда силердин да кадырыңар жок. Ким керек болгусу келсе, ал чындап керек эмес дейт. Ким жармашат, ал керек эмес. Анткени сен и так жармашасың, сенин кадырың жок. Керек болсо сен каччы дейт да, барчы дейт да, ойчу. Ал эми жан дүйнө билими ар бир аялга керек. Изденишибиз керек, окушубуз керек. Мындай нерсени айтам да мен, мага офлайнга келген, онлайнга келген аялдарга да айтам. Мени угуп турган айымдар, баарыңыздар акылдуусуздар. Баарыңыздар көптү билесиздер. Мен билбеген нерсени билесиздер. Мен да сиздерден үйрөнө турган нерселерим көп. Бул чындык. Окуш керек азыр. Мүмкүнчүлүк көп. Мен кээде жаным ачып кетет. Неге менин балдарым жашында, мен жаш кезигимде ушундай курстар болбоду дейм да. Мен да окуйт элем ушундай курстарды дейм. Билбедик да, билбедик. Ал кезде таптакыр билим деген жок болду. Ошондуктан биз көп нерседе туура эмес амалдарды кылып алдык. Биз ичибиз толуп калганда Алсун ажынга айттык ичибиздегини, досторубузга айттык, бирок андан эч кандай маселе чечилген жок. Билим болсо сен эч кимге муктаж болбойсуң. Болду. Билим менен чечип аласың. Йога эмнелерге жардам берет? Грыжа болгондо операция кылдырбагыла. Грыжа жөндөн жөн болуп калбайт. Оор көтөргөндө дейт, сен дароо эле бүгүн барып туруп 50 килограммдык мешокту көтөрө албайсың. Бул деген ойлордон, эгер оор көтөрүүдөн болсо, дене көтөрүүгө даярданат. Сен бүгүн 5 килограмм көтөрөсүң, кичине кыйналасың, дене даярданат. Буга деген 5 килограмм көтөрүүгө күч керек экен дейт. Сен 5 килограммды эртеси смело көтөрөсүң да, андан да оорду көтөрөсүң. Буга 10 килограмм, 20 килограммды көтөрүүгө күч керек дейт дагы. Денеңде кортизол көбөйүп, мышцаларың бекемделип, гормондоруң ошого жараша, ошого шайкеш иштей баштайт. Сен оор көтөргөндөн сен эч кандай грыжа болуп калбайсың. Сен неден грыжа болуп каласың? Көп ойлонуудан, көп адамдардын түйшүгүн белиңе түйүп алып, ойлонуп, бирөөнүн сага керек эмес адамдын түйшүгүн чечип, мисалы, өзүңдү чувство вины менен барып, сен бир тууганыңдын проблемасын чечесиң. Чувство вины менен барып, сен кайын журтуңдун проблемасын чечесиң. Жөн эле Алла ыраазычылык үчүн жардам берүү башка, күнөөлүү сезим менен барып туруп, жакшы көрүнгүң келип, бир нерсе кылбай калсаң, ага жардам бербей калсаң, өзүңдү бир жаман сезүү менен барып кылганың, бул сага ашыкча түйшүк да, сен мындан рахат албайсың да, сен кылышым керек деп кысылып туруп барасың да, мында сен грыжа болуп каласың. Грыжа деген бул сен бир нерсени өзүңө мойнуңа илип алдың,
сен белиңе бирөө отуруп алды, мойнуңа бирөө отуруп алды, сен белиң зажатый басылып калат да, ойлор менен басылып калат. Ал жерде омурткаралык дисктерде кан айлануу жакшы болбой кысылган жерде, анан уже ал жерде өлгөн клеткалар топтолот, фациялар айрылат, басым болгондуктан ткандарың жабыркайт дагы, анан грыжа болуп каласың. Анан йога жасайбыз да, йога жасаганда растяжка болот, көнүгүүлөрдү жасайбыз, бардык эле растяжкалар жарай бербейт. Йога жакшы жардам берет, болгондо да хатха йога жакшы жардам берет, флай йога дагы жардам берет. Эң жакшысы хатха йога. Флай йогага мен алам, мен флай йога жана хатха йога боюнча сабак өтөм офлайнда, а онлайнда эми флай йоганы бере албайбыз. Флай йога деген бул гамак менен иштөө. Хатха йоганы онлайнда да берем, офлайнда да берем. Өтө стресс болуп кеткен аялдарды биз хатха йогага жазылгыла деп айтабыз да, стресстен арылууга дагы жакшы жардам берет. Муун ооругандарга жакшы жардам берет йога. Тизеси ооругандарга, кол буту ооругандарга, дайыма баш ооруп жүргөндөргө жардам берет. Мындайча айтканда стресстен боолуп калган булчуңдарды бошотууга жардам берет. Жана эгер кыймылың аз болуп деле, кыймыл аздыктан деле денең зажатый болуп калса, анда ошол денеңди бошотуп, сен жаркырап каласың, шишиктериң кетет, ашыкча салмагың кетет, түздөлөт, грыжа кетет, диастаздар акырындык менен жай кетет, вальгус кетет, сколиоз кетет. Иштеп баштадык, катып калды эле. Интернет слабый болуп калды окшойт. Бет булчуңдарыңыз кадимкидей тартылат, бет булчуңдарыңыз жашарат. Мисалы мен өзүмдө чачыңыз түшпөй калат, запор кетет, баарын айтып өттүм. Анан мисалы менде кандай болду? Менде омуртка тутумунда билинбей проблема болгон экен, менде протрузия да болгон экен. Мен студент күнүмөн баштап билем, студент кезге чейин мен өзүмдү күзгүдөн деле дурустап карабапмын да. Бирок мектепте окуган күнүмөн деле байкап көрсөм, менин көзүм дайыма опухший болуп турчу. Мындай болуп турчу. Мына кабатым, көзүмдүн кабаты теринин ичине кирип, үстү опухший болуп түшүп турчу да. Мына мен йогага келгениме 2 жыл болду. Көнүгүү жасап отуруп, менин кабатым көрүнүп калыптыр, көзүмдүн кабаты. Мен өзүм таң калдым. Көрсө менин баш сөөктөрүм, омуртка тутумдарым ордуна келип, связкаларым ордуна келип, демек терим тартылыптыр. Терим тартылып, анан көзүмдөгү опухший болгон нерсе кетип, көзүмдүн кабаты көрүнүп калыптыр. Ошол кыздар, эми бүгүнкү темага кирсек. Темага кирерде айтып өтөйүнчү. Мен айым сыры курсун түптөдүм. Жана жан дүйнө жана ден соолук курсун түптөдүм. 2 курс тең ар бир аялга керек. Өзүм жөнүндө айтсам, менин өмүрүмдө да өтө көп сыноолор болду. Мен дагы жертва аялдардын бири элем. Өмүрүмдө болгон нерселерди мен баарын сайрап айтып отурбай эле коеюн. Мен баарын айткым деле келбейт. Өмүрүмдө көп сыналдым. Эмне үчүн менин өмүрүмдө ушундай сыноолор көп болот деген суроого жооп таппай жашадым. Мен бир кездерде баарын туура кылган апамын деп ойлодум, бирок менде билим жок болгондуктан мен көп нерсени туура эмес кылдым. Бирок поезд өтүп кетти. Мен ал поездди кайтара албайм. Ал мүмкүн эмес. Менин балдарым кайра кичирейбейт. Өткөн өмүрдө кечеги күндү бүгүн кайтара аламбы? Эртең мененки күндү бүгүн кайтара аламбы? Жок, кайтара албаймын. Кече өзүң жертва болуп жашаган болсоң, кечеги күнгө барып туруп сен кайра жертва состояниясынан чыгып көрүнө албайсың да. Бүттү. Өткөн өмүр өттү. Өмүрдү өткөрүп жибербей, ар бир аял жан дүйнөсү менен иштеш керек экен. Ошентип 2021 жылдан баштап билим алып, тажрыйба топтодум, шүгүр, альхамдулиллах, Алла Таалага чексиз шүгүр кылам. Кээде сиздерге үйрөтүп атып, көп аялдар менен иштешип атып, өзүм кыйналып калам. Бул чындык. Мындай өзүм мага да оор да, албетте, мынча адамдын түйшүгү, мынча адамдын жүгү оор да. Бирок мага бул билимдерим жагат. Мен үйрөткөнчө үйрөнөм. Ар дайым өзүмдү оңдоп отурам.
миңдеген айымдар, он миңдеген, канчалаган айымдар ооруларынан табигый түрдө айыгып алышты. Канчалаган үй бүлөлөр бекемделди. Канчалаган аялдар ооруларынан айыгып кетишти. Урбаган апа болушту. Ошол үй бүлөдө гармония орноду. Аялдык табият деген теманы улай элеми. Аял деген ким? Сиз кимсиз? Аял катары кимсиз? Көп аялдар өзүбүздүн эмне үчүн жаралганыбызды билбейбиз. Үйдө жашап атабыз. Коюн чымын, шашып бушуп, коркунуч менен, тревога менен, тревожность көп аялдарда. Эмне жеп атканын билип, билбеген, эмне жеп, эмне ичип атканын билбеген, оюнун баары акча табыш керек, тирилик кылыш керек, экономдош керек менен өтүп кеткен бир аялдарбызда көпчүлүгүбүз ушундай абалдабыз. Чын-чынына келгенде биз күйөөбүз кандай болсо дагы, кайын журтубуз кандай болсо дагы, айланадагы адамдар кандай болсо дагы, биз үй бүлөнүн аурасыбыз. Демек сиз үй бүлөнүн аурасысыз. Демек биз үй бүлөнүн атмосферасыбыз. Үй бүлөнүн гармониясыбыз. Ооба, сиз азыр стресстесиз. Өзүңүздү жоготуп алгансыз. Ички нуруңуз өчүп калган. Ичтен картайып кеткенсиз. Өзүңүздү жоготуп, күнөөлүү издеп өмүр сүрүп аткан чыгарсыз. Өзүңүздү жерге чаап, күнөөлөп, өкүнүп жашап аткан чыгарсыз. Балдарыңызга таарынып, мага көңүл бурбайт, менин барым жогум баары бир деген сыяктуу сезимдер менен өмүр сүрүп аткансыз. Кандай өмүр сүрсөңүз да, мен да кандай өмүр сүрсөм да, бардыгыбыз аялдар биз үй бүлөнүн атмосферасы. Гүл эмне кызмат аткарат? Гүл адамдарга эмоция берет. Жыт берет. Жытына жыты кандай сонун деп айтабыз. Сен кандай болсоң да, аял киши, сен айланаңдагы адамдар мүмкүн абьюзер, мүмкүн альфонс, бирок сен аял катары өзүңдү жоготпошуң керек экен. Эне катары өзүңдү жоготпошуң керек экен. Эч кимди күнөөлөбөй, эч кимден күтпөй. Бул кыйын. Ооба, түшүнөм. Күтпөй жашоо кыйын. Бирок аял өзүңдү тапмайын, сен өзүңдү таанымайын, ички тынчтыкка келмейин, күтүү режиминен чыкмайын, сен өмүрүңдө эч нерсе өзгөрбөйт. Күндүн нуру кандай кызмат аткарат? Күндүн нуруна жылынабыз. Күндүн нуру деп жылуу, күндүн нуру керек болгондо күндүн нуруна чыгып, жылынып, бүт ичиңе чейин жылып, бир жан дүйнөң тынчый калат го. Катуу үшүгөндө күнгө чыксаң, жан дүйнөң тынчый калат. Аялдын дагы функциясы ошондой экен. Балаңа, үй бүлөңө, жалпы. Жана булак. Булактын башы таза болсо, булактан суу ичсең, кандай сонун суу, суусунун канды таза булак экен, дам сонун булак экен деп айтабыз, Биз ошондой болушубуз керек экен. Ооба кыздар, мен өмүрүмдө да баары идеалдуу болгон жок. Мен айланамда деле ар түрдүү адамдар бар. Бирок өзүңдү жоготуп койсоң, маселе чечилбейт экен. Мен өзүмдү жоготуп алган кездерим көп болду. Өзүмдү жоготуп алган кездерде мен жашагым келди. Бактылуу болгум келди. Өзүмдү аял катары сезип жашагым келди. Анан түшүнө баштадым. Адамдарды кечире баштадым. Чын жүрөктөн түшүнүп, кечиргенде жан дүйнөгө тынчтык келет экен. Мына ошондо аялдын аялдык табияты ачылат экен. Аял дегенде сулуулук деп айтабыз дагы, биз бети башыбызды оңдоп, кирпик чаптап, фигурабызга көңүл буруп, өзүбүздү компенсациялайбыз. Бул компенсация. Сен ички дүйнөң өлүп, жан дүйнөң кыйналып, анан сыртыңды эле оңдой берсең, сен өзүңдү компенсациялап атасың.
бир ылайдын сыртына эле алтын чаптап койгондой болуп калат. Алтындарды тагына баштайбыз, алтын калымсынбай бриллианттарды тага баштайбыз. Сыртыбызды сулуулап элге башкача көрүнгүбүз келе берет. Чын-чынында аялдын сулуулугу сырткы боек менен кооз көрүнбөйт экенбиз. Фигура жалтыраган кийим менен кооз көрүнбөйт экенбиз. Биздин ички нурубузда экен. Энергиябызда экен. Аялдык энергия дегенде мен эмнени түшүнөм? Аялдык энергия дегенде ичинен тынч, шүгүр кыла билген, эч кимди жек көрбөгөн аялды түшүнөм. Кээ бир аялдарды карасаң, ооба күйөөсү бар, бала чакасы бар, бир карасаң толук үй бүлө да. Бирок ал өзүн адам катары жоготуп алган. Аял катары жоготуп алган. Күйөөсүн күнөөлөйт, башка кайын журтун күнөөлөйт. Дагы бир аялды карасаң, ал ушунчалык күйөөсүнүн бир эркетайы көрүнөт, бирок ал жалгыз бой аял. Бирок назик, мындай дүнүйөнү жүрөгүнө киргизип албаган, аялдык табиятын жоготуп албаган, жумшак, ийкемдүү. Кээ бир аялды карасаң, абдан күйөөсү жакшы, эркелетет, балдарын карашат. Канча тапса да үй бүлөсүн алып келет, аялына жакшы сүйлөйт, бирок аял шүгүрсүз. Мен иштейт болчумун, менин дипломум бар, мен деле элге окшоп акча табам, мен сага көз каранды болуп отурбайт элем, мен иштегим келет деген сыяктуу бир жашоодо жулунуп өмүр сүрөт. Дайым ошонун бетине басып отурат. Сен мага алып бербесең, мен өзүм деле иштеп акча таап алмакмын. Жок. Эң бактылуу аял, мен дайым айтам, үйдө отурган аял. Эгер сен ошол жерден бакыт таба билсең, терең түшүнсөң. Кээ бир аялдарды карап отурсаң, күйөөсү абьюзер. Ушунчалык сыгып алат аялды. Бирок ал аял катары өзүн жоготпогон. Ооба, анын мүмкүн курсагы чыгып кеткен, семирип кеткен, бүкүрөйүп калган, ооба. Бирок ал жан дүйнөсүн бир аял катары сактап келген аял. Шүгүр кылат, сүйлөй турган жерде сүйлөйт, баардык жерде акыл калча иш кылат. Мындай аял ар дайым жумшак, басканы да жагымдуу көрүнөт, көз карашы да жагымдуу көрүнөт, ийкемдүү жана желанная женщина. Жакшы мама. Балдары анын жанында. Эс алат, ушу апамды алый берет, мен апамда курста окуса экен, менин апам таарынчаак дебейт. Андай эненин балдары менин апам дейт. Апасынын жанына барса, нурга бөлөнөт. Апасынын жанында эс алат. Апасына сырларын бөлүшө алат. Эне бала ортосундагы жасалма мамиле жок. Биздин Кыргызда көбүнчө эне бала ортосунда жасалма мамиле. Кандайсың, жакшысыңбы? Ооба, жакшы жүрөм деген сыяктуу бир жасалма мамиле. Чыныгы эне бала ортосунда юмор бар. Бири-бирине чын жүрөктөн жылмаюу бар, ишенич бар. Эне баласы жанында турганда, баласы жанынан турганынан рахаттана алса, кызы энесинин жанында турганда эркелеп, мээримин өзүнө сиңирип кетет, нурга бөлөнүп кетет. Ушундай. Көбүнчө аялдарда апасынын жанында напряжение, денесинде тонус, тырышуу, кысылуу, ушундай. Аялдын сулуулугу качан жоголуп кетет? Аялдын сулуулугу, аял кимдир бирөөнү көрө албай, ичи тарып атса, өзүн жек көрүп атса, мен күнөөлүүмүн, мен ушул жерде ушундай кылып салдым. Кыздар, мындай жазып атасыңар го, бир аз сөздү бөлдүм,
сөзүмдү бөлдүм, жазып атасыңар го кантебиз деп. Аялдык табиятыбыз менен, жан дүйнөбүз менен иштейбиз. Ар бир адам стресс болот, бул чындык. Мен да стресс болом. Маселе стрессте эмес, стресстен чыгып кетүүдө. Эгер билим болсо, сен ар кандай ситуацияда жыгылып калбайсың, псих болуп калбайсың, эмоцияңды башкара албаган бир абьюзер болуп калбайсың, кыйкырчаак, ажылдак болуп калбайсың. Билим бар, ооба ыйлайсың, сыктайсың, жыгыласың, бирок турасың. Мындай ойлошот биз кыргыздар. Стресс болбойт, психолог деп ойлошот. Жок, психолог деле адам. Ал деле стресс болот. Кеп, билим болсо, андан чыгып кетүүдө. Ошол. Айым сыры курсунан өзүңдү табасың. Жек көрүүдөн арыласың, турмушту түшүнөсүң. Турмушта ар кандай жолдор бар, тайгак жол бар. Бир ашуудан аша албай тургандай бир кезеңдер болуп калат. Сени жыгып койгон кезеңдер болуп калат. Жердин астында жашап аткандай өзүңдү сезген кезеңдер болуп калат. Бирок жашоодо сенде опыт болсо, билим болсо, анда сен чыгып кетесиң. Кайра сен гүлдөп чыгасың. Сен сынып каласың да. Аялды сындырып коюшат да, сен сынып каласың. Сынып калдың да стресс болгондо. Сен билим болбосо сен чыга албайсың. Билим деген бул суу. Суу жок жерде. Билим деген бул күн керек болгон жерде күн. Билим деген бул мээрим керек жерде мээрим. Билим сага кандай болуп сынсаң, ошол жерде сага бир сыныкты бүтөп бере турган витамин. Сенде билим жок. Сен привязанныйсың, сен жек көрүп атасың, өзүңдү күнөөлөп атасың, ачууланасың, сен сынып калдың, сен ал жерде тура албай каласың. Сынып сен соолуп каласың, гүлдү бөлүп койчу, тамырын жулуп туруп, ал курап калат. Курап калат аял, анан ооруп калат, рак болуп калат, сахарный диабет болуп калат, муундары ооруп калат, деги койчу тилиң келбеген диагноздар менен ооруп калышат. Сен билим болсо, ошол оорунун баарын жеңип чыгасың. Жашооңдо болуп аткан нерселерден сен жаңы адам болуп чыгасың. Сен эч кимди жек көрбөйсүң. Эч кимге көрө албастык кылбайсың. Өзүңдү күнөөлөбөйсүң. Сенде только билим менен рост болот. Айым сыры курсу бул билимге толо курс. Эгер жыгылсаң, турганды үйрөнөсүң. Ооруп калсаң, айыгууну үйрөнөсүң. Сынып калсаң, бүтөлгөндү үйрөнөсүң. Тилиңди тарбиялай албай атсаң, тилиңди тарбиялаганды үйрөнөсүң. Машинаң бузулуп калса, алып барасың го ремонтчикке. Мом, эмне болду менин машинам? Кайер эмне болду деп. Айым сыры курсунан сен ошол өзүңдү ремонттогонду үйрөнөсүң. Сага диагноз керек да. Эмне болуп атат? Эмне үчүн ушул маселе жаралды? Айым сыры болсо, айым сыры курсунан сиз УЗИден өтөсүз. Лаборатория керекпи? Лабораториядан өтөсүз. Анализ керекпи? Да, анализден өтөсүз. ЮРФА центрде толтура томография деген аппараттар бар го, томографиядан өтөсүз. Айтор эмне керек болсо баарынан өтөсүз, анан айыгасыз. Анткени айым сыры курсу мен өзүм да кээде өзүм жазам ушул курсту, бирок таң калып кетем. Ушунча билим бар айым сырында, дейм да. Бир жагынан сүйүнөм, бир жагынан өзүм таң калам. Ушунча билимди топтоп киргизип койгонума таң калам. Өзүм таң калам. Өзүм дагы сынып, жыгылып, билим алып, түздөнүп, ачууланып, ачуумдун үстүнөн иштеп, күнөөлөп бирөөнү, күнөөлүү сезим менен иштеп, таарынып, таарыныч менен иштеп атып, бул билим ушунчалык бир эч нерсеге баалаганга мүмкүн болбогон, бир нерсеге салыштырганга мүмкүн болбогон билим болуп чыкты. Шүгүр, альхамдулиллах. Мен дагы өзүн жоготкон айымдардын катарында элем. Мына азыр мени канчалаган айымдар угуп атасыңар. Элестетиңизчи,
ичи дар адам кандай болот? Ичи дар адамдын көзүнүн нуру барбы? Көрө албаган адам кандай болот? Көрө албаган адамдын бет формасы дагы бат бузулуп кетет. Ал ооруй баштайт. Өзүн күнөөлөгөн адам кандай болот? Өзүн күнөөлөгөн адамдын нуру кадимкидей учуп калат. Бирөөнү күнөөлөгөн адамдын көзү ачуу, ызага толуп калат. Ачууланган адамдын таптакыр жүзүнүн, көзүнөн эле эмес, жүздүн нуру өчөт. Бет дагы мындай нурдуу болбой калат. Ичтен бирөө менен уруша берген адам дагы ушундай кыртайып кетет. Бетине да абдан батбырыш түшүп кетет. Өзүңөрдү байкап көргүлөчү. Мындай күзгүдөн бир баратып эле лицоңду кара. Биз күзгүнүн алдына келип, монтип карайбыз да, бир сулуу болуп, чыныгы жүзүбүздү жашырып өзүбүздөн. Күзгүнүн алдына келип койкоңдоп карайсың да. Сен күзгүнүн алдынан кандай барсың, ошондой жашоодо кандай жүрөсүң? Бир үйдө тирлик кылып атып эле күзгүнүн жарынан шыр өтүп барат, өзүң карачы. Сен өзүңдүн лицоңду көрөсүң. Телефонго туруп алып, өзүңдүн красивое лицоңду монтип түшүрбөстөн, кандай барсаң ошондой жөн эле бир шырк эткизип тартып көрчү. Сен ошондо өзүңдүн көзүңдү көрөсүң. Көздүн ичиндеги сезимдериңди байкайсың. Көзүң коркунучка толуп калган, бир тревога, сенде көп страхтары бар аял болуп жашап аткан болушуң мүмкүн. Эгер сыртың канчалык сулуу болбосун, сенде ошол нерсе бар болсо, көзүңдүн нуру өчөт, бетиңдин нуру өчөт. Биз ошол нурду жаап жашырып, өчүп калган нурду жаап жашырып, компенсациялай беребиз. Компенсация деген бул ичиңде өзүңө деген жек көрүү бар. Өзүңдү кабыл албайсың. Өзүңдү жөн гана шартсыз жакшы көрө албайсың дагы. Бир шопинг кыла беребиз, үйгө буюм тайым ала беребиз. Бирок ал 2 саат эмоция берет, 2 сааттан кийин баягы эле өзүң эскирип калган буюмдай болгон өзүң. Мындай аялдын кадыры да жок болот. Мындай аялга измена да оңой жасалат. Измена кылса эркектин ошибкасы бул. Кандай болбосун, сен канчалык өзүңдү жоготуп алдың, эркек измена кылса бул эркектин ошибкасы. Себеби эркекте эле аял стресс болсо, аялды колдош керек. Эмне болуп атасың? Ичиңдегини айтчы. Мен сенин күлүп турганыңды көргүм келет. Керек жерде мен сени дайыма колдойм. Сен мага ачылсаң болот, мага жөлөнсөң болот, мага жылынсаң болот деп айтса болот. Бирок биз деле аял катары өзүбүздү жоготуп атпайбызбы? Өзүбүздү таппай калдык го. Ошол сыяктуу эркектер деле жашашты билбей калды. Аларды деле бир тыйган апалар болду, салыштырган апалар болду балалыгында. Алар деле дароо эле күйөө болуп төрөлгөн жок да. Аны даяр готовый күйөө кылып койгон жок да. Ал дагы ата теги ар кандай болду, ата энеси ар кандай болду, коомдон ар кандай үлгүлөрдү алды. Аялда ушул бир өзүн унуткан абал болсо, бир оору болсо деле аял кадимкидей кейип калат. Опушениең болсо деле сен жүрө бересиң сырттан, бир таркылдап күлүп коюп жүрө бересиң. Бирок бул оору сени ичтен жейт, мите курт. Мында да сен баткартаясың. Билинбей энергияңды сора турган нерселер. Сенде опушение влагалище деп айттыбы? Сенде кысылуу башталат. Билинбей энергияң кетет. Ошол энергияны сакташ үчүн сен жаса, интим гимнастика жасасаң, ошол сорулуп аткан энергияң, мисалы мына сен болсоң, бул мен доскага жазып көрсөтүп берейинчи. Так. Кыздар, курска уже кызыгуу башталдыбы? Кызыгуу башталса, бул курс мага керек экен деп номерлерди калтырай берсеңер болот. Бул сиздин ансыз да үйүңүздө түйшүктөрүңүз көп, бала чакаңыз көп. Бул түйшүк, бала чака, таарыныч, ачуулануу, ыңгайсыздык сезим, өзүңдү карыз сезинүү да бирөөгө. Толтура Кудайдын жүгүн артып алгансың. Баланча эмне болот, баланчага жардам беришим керек эле, түгүнчө деген сыяктуу толтура башыңды ээлеп алган ойлоруң бар. Анан больницага барсаң геморроюң бар экен, опушениең бар экен. Ошентип энергияң ошол жака кете берет. Монун баары ансыз да энергияны сорот, ооруң бир тең энергияны сорот дагы. Сен энергиясы жок, мындай билинбей эле соолуй баштайсың да. Ошентип соолуп калбаш үчүн гимнастикаңды жаса. Чачың түшө берсе деле, ушу чачым түшүп атат деп ага деле энергияң кетет да. Акысыз сабак өтөбүз. Мен ар дайым курстун алдында акысыз сабак өтөм. Аялдарга жеткирүү үчүн
Сиздер дагы мынтип айтасыздар, нааразы болуп кейбир аялдар. Акысыз сабак деп туруп булар курска чакырат. Ойлонушуңар керек да. Ойлонуш керек адам. Ооба, курска чакыруу болот. Каалаган келет, каалабаган келбейт. Анан алар деле бир күнү өздөрү издеп келет. Пожалуйста, мени бүгүн деле жазып койгулачы. Мен бүгүн деле катыша берейинчи деп. Мындай сүйүнүшүңөр керек. Силердин артыңардан кууп мындай нерсе бар деп атканыбызга шүгүрчүлүк кылышыңар керек. Бар экен го, көрсө мына акысыз деле айтып берип атат го. Көрсө чыга турган жолу бар экен го. Мен ушуну көрдүм, шүгүр дешиңер керек да. Курс 24 январь башталат. Эч канча күн калган жок. 2 күн калды. 2 күндөн баштап сиздер уже баягы геморроюңуз кете баштайт. Кын булчуңдарыңыз бош болчу, өмүрүңүздө интим гимнастика жасабагансыз. Интим гимнастика жасадыңыз, сизде уже 3 күндөн баштап жыйынтык боло баштайт. Заара кармай албай, сиз бир жерге барсаңыз, уборный издеп калдыңыз эле, заара кармап каласыз. Геморроюңуз бар эле, геморройдон кыйналчусуз, уборныйга киргенде кыйналчусуз, бир күндө канча жолу киресиз, канча жолу кыйналасыз. Интим гимнастика жасагандан кийин болду, сага геморрой проблема эмес. Запордон канча кыйналасың? 4 күндө, 5 күндө барасың, азапталасың го. Интим гимнастикадан кийин сен күндө барып жыргайсың. Бул кайф да, күндө барып жыргаш керек го. Күндө барыш керек да адам. Нормалдуу адам күндө 1-2 жолу барыш керек чоңго. Жел чыгуу бар эле, дайыма сизге дискомфорт болчу, эми жел чыгуудан да арылып каласыз. Бул кайф экен го, жакшы экен го. Мына көйгөйдүн чечими табылат экен го. Только сиздерден аракет эле керек экен да. Аракет, гимнастика жасап коюш керек. Ушундай курс бар экен, көрсө мен катышсам болот экен дешиңер керек. Мындай азыр адамдар осознанный болуп калышты. Силер буга уже үйрөнүшүңөр керек. Любой жерде, любой курста акысыз сабак дегенде мен үчүн эмне бар бул жакта пайдалуу деген үйрөнүшүбүз керек. Көйгөйүңөрдү эч ким келип чечип кетпейт. Геморроюңарды бирөө келип туруп түнү менен дарылап койбойт. Кын булчуңарды эртең менен турсаңар эле бир күнүн жашарып калбайт. Кын булчуң бошпу, бара-бара түшөт. Кын түшүп калса опасный, кын деген кулактын кемирчеги сыяктуу катуу булчуң болот. Бул түшүп калса оңой менен бекемделбейт. Интим гимнастика жасаганда акырындык менен уже кын булчуңдары кадимкидей бекемделет. Кээ бириңер жертвасыңар азыр. Күйөөңөр силерди пайдаланып, абьюздук кылып, кагып силкип, жерге чаап атат. Бирөөңөрдү болсо кайын журтуңар жерге чаап атат, кайнежеңер, кайненеңер кордоп атат силерди, эмоционалдык зомбулук көрсөтүп атат. Силер ошого чыдап, эзилип жашап атасыңар. Эзилип жашабагыла. Билим алгыла. Токтоткула, эзилип жашоодон пайда таптыңбы, таппадыңбы? Өзүңүзгө суроо бериңизчи, пайда таптымбы, таппадымбы? Азыр жан дүйнөңүз кандай? Кээ бир аялдар стрессте турганыбызды билбейбиз. Тревожный абалда жашап атканыбызды билбейбиз. Жөн гана өзүңүзгө суроо бериңизчи. Эртең менен турдуңуз, завтрак отурдуңуз. Биз мындай элестетебиз чын-чынында. Завтрак отуруп дегенде, сыланып, сыйпанып, завтрак отурдуң. Жана инстаграмдагы фотолорду элестетип алабыз да. Сыланып, жакшына болуп, завтрак отуруп, кайсырып, чай ичип, анан рахмат, Аллахым, сага чексиз шүгүр мага рызкы бергениңе деп. Бул тилиңде айта бересиң, тилиңде эмнелерди гана айтпайсың, жүрөгүң айтпайт аны. Жүрөгүңдөн, сен тилиңе салып айтпасаң дагы жүрөгүңдөн шүгүрчүлүктү сезип, жан дүйнөң тынч, спокойно ичагыңды жубайсың. Сенде тревожно чай ичип отурсаң да шык эмне жеп атканыңды билбейсиң. Бир отуруп алып толтура нерсе жеп аласың байкабай. Анткени сенде тревога. Сен тревожный адам, ал кайсы жерде туруп атканын, эмне кылып атканын билбейт. Кечинде жатаарда сен тилиңе салып айтпасаң дагы жүрөгүңдө шүгүрчүлүк барбы? Же бир тынчсыздануу, коркуу сен денеңди бийлеп алдыбы, сен уктадыңбы? Тиштенип калуу деген нерсе жокпу? Өзүңүзгө суроо берип атасызбы? Эртең менен турганда тревожныйсызбы? Страх барбы? Же эртең менен турганда чексиз жүрөктөгү шүгүрчүлүк, комнатаңыздагы жарыкты сезип, ойгонгонуңуздан рахаттанып турасызбы? Кандайбыз? Жашооңуздун сапатын жакшырткыңыз келеби? Ал эмне менен жакшырат?
азыр жазып атасыңар го, мен тревожныймын, менде страх бар, менде геморрой бар, менде кын булчугунан жел чыгат, менде грыжа бар, менин бүт жерим ооруйт деп атасыңар, запор деп атасыңар, мен эркегимен андай сөз укпаймын деп атасыңар. Кантип чыгыш керек деп атасыздар. Мен ошол суроону силерге берейинчи, кантип чыгасыздар? Эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Эмне кылганда чыгасыз? Эмне жообу бар? Же ушул абалда жашай бересизби? Бул абалда жашай берсеңиз, маселе кичирейеби же көбөйөбү? Кандай? Биз мындай ойлой беребиз да. Мен азыр 30 жаштамын, бала чакам жаш, мен бир аз кыйналып атам бир нерседен. Бирок мен ушул жерде туруп турам пока, анткени менде башка жол жок. Менде башка жол жок. Бирок бир күн жакшы болуп калат дейсиң. Сен 40ка чыктың, ачууланып жүрүп балдарыңа ичиңдеги ачууңду, заарыңды чачып койдуң. Сен 40ка чыкканда балдарыңдын бирөөсү мектепти бүттү, экөөсү мектепти бүттү. Сен балдарыңдын бирөөсү менен тил табыша албай каласың. Балдарыңдын бирөөсү менен урушуп каласың. Анан сен ойлойсуң, убакыт өтө келе баары жакшы болот дейсиң. Бирок балаң турмуш курат, турмуш курганда балаң ажырашат, же кызың ажырашат. Барбы, кыздар? Мен угуп аткандар бар, Ажырашуу болот. Сен андан сыгылып, эзилип каласың. Анан 40тан өтө баштаганда, 40 эмес, азыр даже 30дан өткөн аялдарда бир күнү тизең ооруйт, бир күнү башың ооруйт, бир күнү колуң ооруйт, курсагың болсо чыгып кеткен, грыжаң бар, киста бар деп айтты, гинекологко барсаң, аденомиоз бар деп айтты, миома бар деп айтты, зрениең начарлап кетти, геморройуң бар. Геморрой негизи жөндөн-жөн болуп калбайт, ал төрөттөн кийин деп айта берет аялдар. Геморрой бул көбүнчө аял өзү отуруп калат негизи. Аял өзү ойчо мындай бир жерде туруп калат, токтоп калат. Бытка кирип кетет, ишке барса ишке барат, келет, болду тирилик, башка эч нерсе оюнда жок, аял токтоп калат, аял катары өспөй калат, токтоп калат. Анан кан айланбай калат, төмөнкү жак жабылып калат, аял өзүнө жабылып калат, аял өзүн катуу күнөөлөйт мүмкүн, аял бирөөнү катуу жек көрөт, күйөөсүн катуу жек көрөт, аялдын төмөнкү жагы, могу киндиктен ылдый жагы и жамбаштын айланасы иштебей калат. Анан кан айлануу болбой, ал жерде кандар токтоп калат. Кан токтоп, анан вена уже, кан тамыр уже чоңое баштайт. Геморрой кетет. Гимнастика жасаганда жана токтоп калган жер иштейт да. Иштегенде уже сенде геморрой кетет. Сен чарчаңкысың, чарчаңкы болуп турганда сен бирөөгө аф дейсиң да. Балаң сүйлөсө аф дейсиң, күйөөң сүйлөсө аф дейсиң. Анан сен уже сырттан маска кийип аласың, үйдө маска чечилет. Бирөө чалса, сенден өткөн жайдары жок. Алло, дос, кандайсың? Кандай турасың? Биз жакшы деп туруп балаң деп сен балаң турушасың. Сен анткени сен үйдө чыныгы жүзүң менен жашайсың да. Үйдө маскасыз жашайсың. Көчөдө сен таптакыр башкасың. Турабы, тура эмеспи? Ооба. Кээ бир аялдар өзүнүн колундагы бакытты сезбейт. Мен көп аялдарга айтам. Күйөөңөргө таарынып жашаган аялдар, сопсон эле күйөөңөр бар. Ошону кадырлаш керек. Ошонун баркын билиш керек. Ошол мамилени багыш керек. Көпчүлүк аялдар жашоосунда шүгүрсүз. Анткени ичинде тревога, страх, шүгүрсүздүк, өзүн далилдегиси келет, өзүн көрсөткүсү келет. Мындай аялдарга Кудай да жакпайт. Сөзсүз бир кызы менен конфликт жана сүйлөп атып, балдарын да жашоодо отургузуп коет. Басып коет балдарын дагы. Ошон үчүн ар бир аялга жан дүйнө билими сөзсүз керек. Аял өзүн аял катары жоготуп албаш үчүн. Аялдын ичтен карып кеткени жаман. Аял ичтен карып кетсе, улуу да көрүнүп калат. Кортизол высокий болуп турат аял ичтен картайганда.
кортизол высокий болуп салмак топтойт. Уже аял ичтен карыганда, бул эмнеден ичтен карыйт? Кубаныч сезими жоголуп кеткенде уже аял ачууланат, кубаныч сезими жоголуп кетет. Мындай жашоодо мындай өзү өчүп калган сыяктуу сезет. Бирок аял билбейт. Аял ушул кезде башка бирөө үчүн жашап аткан болот. Мына балам өзгөрүш керек, күйөөм өзгөрүш керек, мына күйөө менен мамилем жакшы болуп кетиш керек дей берет дагы, өзү менен мамилени жакшыртпайт. Тилди туура пайдаланышты билбейт. Өзүнө да, башкаларга да жүрөгү жабылып калат. Өзүнө башкаларга жүрөгү жабылып калган кезде аял мындай ыраазычылык сөздү кубануу менен жеткире албайт. Ой, рахмат балам, жаным менин, арстаным балам, сен бар, үйдүн ичи жарык дей албайт. Күйөөнө да муну айта албайт. Өзүнө да муну айта албайт. Өзү как будто үйдүн ичинде ашыкча сыяктуу сезинип жүрөт. Как будто өзү ашыкча. Байкайсыңарбы ушуну? Кээ бир аялдар өзүңөрдү үйдүн ичинде бир ашыкча сезип каласыңар. Байкасаңар, аял күлбөй калса, ошол үй бүлөнүн балдары да күлбөй калат. Мындай мостойгон, кабагы салынган, бир агрессивный болуп калат балдар дагы. Мындай аял катары токтоп калганда, анын уже сырткы сулуулугу солуй баштайт. Сенде азыр пока сырткы сулуулук бар азырынча. Ичиң мындай өлүк сыяктуу сезип атасыңбы? Бүгүн башта. Аялдын ичи дагы толук соолуп, сыртына өтө баштаганы бул жаман. Сыртка өтсө өтө жаман. Кыздар, мына курс жөнүндө уже мындай бир аз түшүнүп атасыздар, сиздерге керек экенин түшүнүп атасыңар. Суроо курстун бааларын сразу айтып кетейин. Эми бул негизи мындай чынында күлкүлүү баа, курстун ичиндеги баалуулуктарга күлкүлүү баа. Мен андай бети калың адам эмесмин. Реклама деле жасай албайм. Мен курсумду сата деле албайм. Курстун ичиндеги баалуулуктарын вау деп мен эселеп көрсөтүп бере албайм. Мен кандай бар ошондой жашаганды жакшы көрөм. Инстаграмга да кооз жашоону чыгаргым келбейт. Бала чакамды деле чыгаргым келбейт. Мындай мен бала чакамды чыгарам, мен зато акча табам. Адамдар жеке жашоо кызыгат эмеспи? Жок, шүгүр. Бирок мен негедир өзүмдүн жеке жашоомдон чыгаргым келбейт. Көздеген бар, сөздеген бар. Мен кандай бар ошондой айтам. Даже курстун ичиндеги баалуулуктарын айта албайм. Мындай кандай десем. Эми курстун ичинен кыскасы эмнени аласыңар түшүндүңөр. Жоголуп кеттиңби, өзүңдү таба аласың. Көзүң өчүп калдыбы, нуруң өчүп калдыбы, кайра жүзүңө нур келет. Анткени сен таарынычтар менен, методикалар менен иштейсиң. Методикалар. Денең менен иштейсиң, жан дүйнөң менен иштейсиң. Курстун баасы күлкүлүү баа. Силер айтышыңар мүмкүн. 7000 сом күлкүлүү баабы дешиңер мүмкүн. Курстун ичиндеги баалуулукка күлкүлүү баа. Бир цепочканы сага 7000ге берсе, сен 7000 сом экен го деп жерден чугуп болсо да таап, карыз болуп болсо да жана цепочканы алып аласың го. Цепочканы мойнуңа тагасың, сүйүнөсүң, алып алдым, 7000 сомго 100 000 сом болчу. Бул 1 000 000 сом болчу, мен алып алдым деп сүйүнөсүң. Бирок сен ушунчалык бактысызсың. Сени алтын эч убакта бактылуу кылбайт. Бирөө 30 000 сомдук пальтосун 5 000 сомго берем деп койду эле, сен жан талашып аласың жана 5 000 алуу дос мага берип тур. Сен табасың акча. Сен пальтону ара торо кийесиң, бирок анын ичиндеги аял бактысыз. Сен айым сыры курсун аласың. Айым сыры курсунда 2 тариф бар. Про тарифи 3990 сом. VIP тарифи 6990 сом. Бирок сен өсөсүң. Ичтен жанасың. Жашоодо бардык нерсе бир боз түстө көрүнүп калса, сен бардыгын кызылды кызыл, акты актай көрө баштайсың. Өзүңдү жакшы көрөсүң. Үйдүн ичинде жылмайган апа жүрөт. Балдары менен жакшы сүйлөшкөн апа жүрөт. Балам, кызым дей алган апа жүрөт. Үйдүн ичинде тамашакөй аял жүрөт. Сен өзүңдү түшүнөсүң. Таарынычтарың кетет, акчаң өзүнөн өзү көбөйө баштайт. Бул чындык. Акча Кудайдан.
Биз менин спонсорум Аллах деген нерсени билбейбиз. Акча жок, акча табыш кыйын, биз үчүн кымбат эле дейсиңер. Пожалуйста, анда өзүңөр билгиле. Эми кымбат десеңер өзүңөр билесиңер да. Силер азыр өзгөрүүгө даяр эмессиңер. Анда арзан курстарда жүрө бергиле. Бул курс чын-чынында бул өтө арзан курс. Эми ар бир аялдын мындай чөнтөгүнө ылайыктап коюп койдук. Негизи бул курсту мен 1 миллионго сатсам дагы мен өкүнбөйм, уялбайм. Анткени силер көрсө бул 1 миллион берсең дагы бир аздык кыла турган билим турбайбы дейсиңер. Эми ар бир аял өзгөрөм десе таба алат. Могу биз үчүн айылдагыларга кымбат деген аял барып бир успокаивающий боло турган, ооруну снимать эте турган, 6 айга бир жериңерди, нервтериңерди өлтүрүп кое турган дарыларды ичип атпайсыңарбы? Бир анализ тапшырчы, бир диагноз тапшырчы, канча акчаң кетет? Сен ошондон айыгып кеттиң. Ким айыгып кетти дары менен? 5-6 айдан кийин кайра ооруңа оору кошулду го. Чынбы, чын эмеспи? Стресс абалда, геморроюңар чыгып, же кымбылчуңар кең болуп, жел чыгып, запор болуп жүрө берген жакшыбы? Же жан дүйнө менен дагы, ден соолук менен дагы иштеп, айыгып, жаркырап, өзүңдү таап, гүлдөп, соолуп калган жерден жаралып жашаган жакшыбы? Могу жерде бир айым жазып атат, окуп төлөгөн акчадан уяласың дейт. Ооба, мындай аялдар аябай көп, мынтип жазган аялдар. Чоң рахмат кыздар. Эми тандоо сиздерде. Мен эч кимдерди колдон буттан сүдүрөй албайм. Азыр курс деген бул тааныш эле нерсе болуп калбадыбы? Азыр ар бир аял окуп атат, билим алып атат. Туурабы? Туура. Тааныш нерсе, же кайсыл бир курс саткандар түндө уктап атсаңыз, колуңуздан тартып туруп, бас, сен курска катышасың. Катышпасаң сени азыр мен уруп салам деген бир курс саткан адамды көрдүңөрбү? Менимче жок. Биз айтабыз, дейбиз, анан аткарсаңар, аткарбасаңар, ал өзүңөрдөн да. Ал силерден көз каранды, биз жеткизип атабыз. Полиартритта жок болот, ооба жок болот. Полиартритта кетет. Ошол иммунитетиңер көтөрүлөт. Эми оору деген бул мындай да. Врачтар деле билет. Араңарда барбы врачтар? Жазып койгочу, мен врач деп жазып койсоңор. Врачтар барбы? Мындай сөз бар да. Все болезни от нервов дейт. Бардык оорулар нервтен. Муну бардык аял билет. Билип туруп дараласыңар. Ооба, алгыла, дары деле процесс тездетет. Эми керек жерде алгыла. Лично мен албайм. Эми кээде кирем аптекага, грипп болуп калсам кирем. Бирок көбүнчө мен сезимдерим менен иштейм. Вторичный выгода менен иштейм. Все проблемы в голове дейт да. Ошол ойлор менен иштеш керек. Мисалы, денеде суу барбы? Маткада суу бар, жүрөктө суу бар. Мунун баары адамдын ичиндеги бир калып калган ый. Медицинаны жамандабайбыз. Медицина бизге керек. Алтындай болгон алтын кол врачтарыбыз керек. Бирок проблемалардын баардыгы могу жакта болорун унутпагыла. Могу жакта болгон нерсе дарыланса, могу жакта ойлоруңар менен иштесеңер эле, ооруларыңардан арылып кетериңерди унутпагыла. Гиперлордоздон арылууга болот дейт. Смело айгасыңар. Бул проблема эмес гиперлордоз. Гиперлордоз менен көбүрөөк иштеш керек. Мисалы, грыжадан бат арылсак, гиперлордоздо көбүрөөк иштеш керек. Узагыраак иштейбиз. Оффлайнда деле, онлайнда деле гиперлордоз бираз кечирээк кирет. Кечирээк ордуна келет, но келет. Могу жакта айымдардын отзывтарындагы өзүңөр үчүн окуп койсоңор болот. Давайте мен азыр отзыв коюп берейин, кыздар. Ар бириңер окуп, менде да ушундай көйгөй бар эле, мен деле көйгөйүм чечилет экен деген бир үмүткер болуп кеткиле. Менде алтындай команда бар. Азыр негедир бир нерсе айткым келип кетти. Бизде командада шүгүр, мындай көп акчалар тапкан, потенциал күчтүү кыздар бар, өздөрүнүн курсу бар кыздар бар, копирайтер кыздарыбыз бар.
Бирок мындай көп кыздарыбыз ушул жакта мен өнүгүү үчүн жүрөм деп айтышат да. Мен ушул жакта жүрөм, өнүгөм, өсөм, ошон үчүн мен сиз менен бирге иштей бергим келет деп айтышат. Бул мени кубандырат албетте. Мен азыр биздин Отцов каналыбыз бар. Отцов каналдан бир жыйынтыктар менен бөлүшөйүн. Мүмкүн ошол жакта сиздин дагы бир чечиле турган көйгөйүңүз бар эле. Кан барган жерде дарт барбайт дейбиз да. Кан айлануу начар болсо, ал жерде оорунун баары башталат. Мына бул жерде мен чекесинен окуй берейинчи, кыздар, четинен окуй берейинчи. Аз күн ичиндеги отзывдар, мына Pro 95 мына аз эле күн болду да, психологиялык бир 3 эле сабак өттү. Бирок эмне дейт? Мына колдорум, буттарым учунан кан жетпегендей чымырай берчү дейт. Мына колтук жагым агарып калды дейт. Мына капкара колтугуңарга 10 000 сомго крем алып сүртөт элеңер, бул жакта эч кандай крем сүртпөй эле, терини өлтүрбөй эле агарып калыптыр. Бул жакта дагы 95 экен. Туалетке бат-бат барып аткам дейт, бүгүн сонун жыйынтык болуп атат дейт. Мына бул да Pro 95 экен. Чүчкүрсөм чыкпай калды Зарам, өзүм шокмун дейт. Зара чыгып кетти, Кудайга шүгүр дейт. Кадимкидей колго тийбей көтөрүлгөнү сезилип калды дейт. Мына бул жакта дагы сонун чачым түшпөй калды дейт. Үйдө пылесос кылганда чачтарым жармашчу дейт. Мына бул жакта да чачым түшпөй калды дейт. Айыз оорубай келди дейт. Геморрой кичирейди дейт. Запор жок дейт уже. Мына бул дагы запор айыз боюнча экен, ичим катып кыйналчу элем, 5 күндө бир барып дейт. Ё-моё, азап кой 5 күндө бир барган. Жегендериңи пресстеп ичиңе таштандыга толтуруп алып барсаң, таштанды тура берсе сасыйт го. Запор болгон адамдардын иштери аябай сасыйт. Жанында тура албайсың дем чыгарганда. Мына бул жакта жел чыгуу токтоп калды дейт. Силер жүрө бергиле желиңер чыгып. Уже белектерди ала башташыптыр кыздар. Мына бул жерде сонун кылып Айпери деген кыз сонун отзыв жазып бериптир. Эңкейип эшишип барсам белим катып калчу дейт. Сонун дейт. Экинчи айыз учурунда приступ сыяктуу боль болчу дейт. Бул жолкусунда оору сезген жокмун дейт. 3-4 күндөрү уйган түшчү дейт мынакей. Андан кийин истинжа кылган учурда бир аз колгурунга нерсе билүүнчү азыр жок дейт. Андан кийин запор мына айым сырынан Pro тарифте экен. 3990 сомго катышкан. Ушунча көйгөйүнөн арылыптыр да. Силер да арылгыңар келеби же дагы деле ушунча көйгөйүңөрдү көтөрүп жүрө бересиңерби? Бирөө силерге могу 5000 сом, 4000 сом ичип койсоң айызың оорубай келип калат десе, жан талашып мага берчи деп алат элеңер болчу. Алат болчуңар. Курс десе курска мындай акча курутуп албайсыңар да, анткени колуңарга даяр таблетка бербейбиз да. Биз кан айланууңарды жакшыртууга көнүгүү беребиз. Булчуңдарыңарды бекемдей турган көнүгүү беребиз. Мээңерди дарылай турган, ашказан эмес, башказанды дарылай турган сабактарды беребиз. Силердин колуңарга зып эткизип салып койсо аласыңар. Карагылачы, мынакей бир букет жыйынтык алыптыр. Бир букет оорусу бар экен, бир букет жыйынтык алыптыр. Мында дагы эмне дейт? Бул да айыздын ооруп келүүсү боюнча экен. Мында кайрадан уже кыз миомасы кечирейди. 50 жашта кыз болду. Карагылачы, 50 жаш. Мен жашым 50-дө дейт. Миома кичирейди деп атат. Круто. Мында дагы уже чудо. Гибкая болуп калдым дейт. Гибкая болбой канчабыз тырышып катып жүрөбүз. Мына кындагы төмөнкү жакта булчуңдар агарат, мына төмөнкү жак кожа карарып кетет го. Уже карадак кетти дейт. Бул дагы уже кайрадан кыздай. Менеджер кыздарга уже отзыв бериптир да. Силерди ушинтип менеджер кыздардын личкаларына өзүңөр жазгыңар келип калат. Мени жакшы эле алып келген турбайсыңбы деп. Айыз цикл нормага түштү, кыз болду дейт мынакей. Кыз болуп калдым дейт, чындап айтам дейт. Даже этеккирим келгенде байкадым, бойдок малым да келгендей дейт. Эми бул жакта дагы бир букет пайда экен. 94-группа экен. Запор жоголду дейт. Дараталганда бир нерсе урунчу дейт. Ал жок болду дейт. Комплекстүү результат. Жаман ойлордон арылдым, ашыкча ойлордон арылдым дейт. 15 миңдик лечение алып, акыры ушул курска келдим дейт. Акырындык менен азайып баратат. Грыжаны унутуп калдым дейт. Каалоо жанданды дейт, оргазм албай калган кыздар.
бул дагы сонун. Кындын губалары уже кичирейип туруп операция кылдырып эле кыртырып салгыңар келет го барып. Мына белектер экен уже. Асык келинчектерди үйрөнүп атат. Үйрөнгөнгөр келебизлер дагы. Охо, ушунча эринбестен жазып бир аял өзгөрсө алам өзгөрөт дейт. Не дейт? Жолдошум экөөбүз мурункудай урушпай калдык дейт. Бири-бирибизди түшүнүшүп келе жатабыз. Мына 94-эле группада экен. Урушпай талашпай калдык дейт. Эфир сакталса кайрадан окуп аласыңар, токтотуп туруп эфирде. Запор кетти дейт. Көп пайдаларды алыптыр, шүгүр, альхамдулиллах. Мына айыз оорубай калды деп атат бул жакта дагы. Кын жак агарды дейт. Ушундай проблемалардан арылгыңар келебизлер дагы, кайрадан күйөөм сүйө баштады дейт. Круто. Мына геморрой болчу дейт. Мына геморрой кетиптир. Мына геморрой менен коштошту дейт. Мына жазып атпайсыңарбы азыр эле? Мына запору да кетип калыптыр. Бутумдун оорусу жок болду дейт. Кыздар, мындай жыйынтыктар мындай жыйынтыктар уже чексиз. Мына баш оорудан арылдым дейт, запордон арылдым дейт, жел чыгуудан арылды. Дене боюмдун формасы өзгөрдү дейт. Адамдарга таарынбай калдым дейт. Балдарым менен сырдашып калдым дейт. Балдарыңар как будто үйдө чужой человек сыяктуу жүрөт го. Азыр балдардын оюн да уга билдим дейт. Бул да билимдүү адамдын иши да балдардын оюн уга билген. Жан дүйнөм башкача болуп калды дейт. Эми отзывдарды окуп отура бербейин. Эгер дагы кандай жыйынтыктар бар десеңер, менеджер кыздар сиздерге сонун кылып жеткизип беришет, тааныштырып беришет. Курс кимге кызык? Ушундай целый букет кимде көйгөй бар, кимде жел чыгуу бар? Жазып койгулачы. Жазгыла бул жака. Жел чыгуу, опушение матки, запор, геморрой, грыжа, муун оорулары, гиперлордоз, стресс, депрессия, усталость, тревожность, страх, жашоодон түңүлүү, балдарын урушкан ажылдаган апа, ачуулануу, күнөөлүү сезим, варикоз кетет ооба. Даже кан басым да нормалдашат. Рак ооруларынан арылган аялдар толтура. Менде деп жаздыңар, өзүңөр мойнуңарга алып атасыңар, менде деп жазып атасыңар. Чач түшүү, миома, киста, аденомиоз, зоб, мынакей. Запор деп атасыңар, аденомиоз. Мына эми ушундай оорулар бар. Мойнуңарга алдыңар. Не кылып кетиресиңер? Не кыласыңар? Дарыкана, дары десе жан талашып, көзүңөр ачып, эмне дары экен, менди алып көрөйүнчү деп аласыңар. Результат жок, анан алып көрдүм болбоду деп отуруп каласыңар. Тревожность, страх, жел чыгуу, опушение, геморрой. Кынбулчуңдардын кеңдиги барбы мындай? Кынбулчуңдардын боштугу, жыныстык катнашта сезинбөө эч нерсе. Оргазмдын жоктугу барбы? Эрозия дейт, запор бар дейт. Эрозия кетеби? Эрозия эмоциональный состояние дурусташат, айым сырын окуганда кетет. Эндометриоз айыгабы дейт. Өзүң сезимдер менен иштешиң керек, внутренний конфликт жок болуш керек да. Мисалы, аденомиоз эски таарынчтар деп айтабыз да. Эски таарынчтар козголо берсе, аденомиоз. Бирок вторичный выгодасы да бар. Мисалы, бир аял күйөөсүнө төрөп бергиси келет. Бирок чын-чынында өзү бала каалабайт. Болсо түшүп калса экен деп ойлойт өзү. Бала төрөгүсү келип турган жок өзү. Мында дагы аденомиоз болушу мүмкүн. Себеби аденомиозду боюнда боло берет, бирок бала кармабай түшө берет. Варикоз, жатындын төмөнчүүсү дейт, кетет. Оргазм жок, стресс, жаман ойлор, давление, зара кармай албай, ё-моё, эки трубада суу толуп жатат дейт. Аны менен иштеш керек, суроо жоопторду сурайсыз. Жан дүйнө менен иштегенден кийин жел чыгуу кетип калды. Молодец. Эми кыздар, ушул көйгөйдөн арылгыбыз келеби? Оргазм жок. Самый сексуальный орган кайсы? Мозг. Эмне свеча колдонсо болобу? Бул жактан айтып отурсаң, бул жактан жазып атасыңар, Токсичный зоб дейт. Демек сизде диффузно токсичный бир сезимдер бар. Сизсиз хронический кетеби дейт. Ооба, хронический ойлор менен иштеш керек. Мен катышкам, жолдошум кыз болуп калсын дейт, молодец. Ревматоидный артрит кетеби? Кетет. Алла таала үчүн мүмкүн эмес нерсе жок. Миомачы. Миома өзүңдү аял катары кабыл алышың керек. Миома аял бирөөгө жабылып калат, өзүн жек көрөт, ачуулуу болуп кетет,
өзүнө көп түйшүк артып алат. Көбүнчө миома ачууланганда мындай бат ачуулуу болуп кетет, аялда раздраженный болуп кетет бир нерсеге. Мында уже аялда оорулар башталат. Стресс, варикоз, климакс дейт. Стрессте жүрөм дейт. 4000 сомдук курсуңуздан жардам берип каттаңызчы дейт. Тамагымда сиңбейт дейт. Мүмкүн болсо випке жазылып алгыла, болбосо ошол прого болсо да жазылгыла. Эми эмне кылабыз кыздар? Инсултум начало жардам бербей берет. Цистит, фолликула жарылабы дейт. Фолликула жарылса эмне кылат элеңиз? Төрөйт элеңиз, Күйөөңүздү кабыл аласызбы? Күйөөңүздөн ойчо сактанып, боюмда болбосо экен, мен ажырашат элем деп жүргөн жоксузбу же мүмкүн балалуу болууга өзүңүз даяр эмес чыгарсыз. Эрим мен тынбай урушам, анда сизге айым сырын срочно жазылышыңыз керек экен, срочно. Менде матка жок дейт. Матка жок. 1 жылдан ашып калса, анда интим гимнастика сөзсүз жасашыңыз керек. Мына матка жок деп жазып атат. Матка керекпи силерге, кыздар? Эми кыздар түшүнүп алдык, эки тарифтин кандай айырмасы бар дейт. Про тарифи 3 миллиондук сабак дейли, 3 миллиондук сабак про тарифи. VIP тарифи 100 миллиондук сабак. 100 миллиондук сабак. Түшүндүкпү? 3 миллион да жакшы демек, 100 миллион андан жакшы деген сөз да. Менин жашыма аябай сурап атасыңар. Мен 44 жаштамын. Кызыңыз балдар психологу дейт. Кызым менен барсам болот бекен. Кызыңарды психологко бар деп зордобой эле коюш керек. Бала өзү даяр болуш керек. Баланын психикасын эмес, өзүңөрдүн психикаңарды оңдосоңор, баланын психикасы оңой эле оңдолуп кетет. Мисалы, мага бир аял келди. Остеохондродиспансия деген диагноз экен, 2 таяк менен басат экен. Анан офлайнга келди, мен консультация жүргүздүм. Бир консультация жүргүзгөндөн кийин эле кадимкидей бутум жеңилдеди дейт. Эртең менен дайыма 2 таяк менен ордуман турчумун дейт. Эртең менен 1 таяк менен туруп кеттим дейт. Көбүнчө таякты ыргытып басып атам дейт. Бүгүн келип флай йогага катышып, йога жасап кетти даже. Мындай уже анда улучшение бар. Сезимдер менен иштөө керек. Цистит калпсыз кетеби дейт. Ооба, цистит, кыздар, хронический оорунун баары хронический ой деген сөз. Или хронический жек көрүү, хронический кыжаалатчылык, хронический тынчсыздануу, хронический ачуулануу деген сөз. Кызым 16 жашта, этек кири келбей атат дейт. Демек өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз. Кызыңыздын менструациясы келбей атканы ага проблемабы же сизге проблемабы? Скидка сурай берген кыздар, мындай ойлонсоңор, магазинге бардыңар, жаңы келген товар бар. Жаңы келген товарды скидкага береби? Бербейт, Ошондой эле. Биздин билимдерде жаңы жазылып атат. Мен психосоматика боюнча билим алдым. Психосоматикадагы билимдер дагы айым сырына кошулуп кетип атат. Достаточно кошулуп атат. Баары терапияларга деле кошулуп атат. Анан өзүңөр ойлоп көргүлөчү. Жаңы алып келип эле бир келесоо адам эле жаңы товарын скидка кылып берип салса. Мен 67-демин, окуу керекпи дейт. Еще как керек. Сөзсүз керек. Миома субсериозный бар дейт. Чоңоюп калган, чоңойгонду билдим, УЗИге төрөгөнгө болбойт, алып салыш керек деп айтты. Матка кошо алынат дейт. Ооба, субсериозный, субмукозный миома болгондо матканы кошо алышат врачтар, ошентип айтышат. Мага бир аял келген, ушул проблема боюнча субмукозный, субсериозный миомасы бар экен, аденомиозу бар экен, кистасы бар экен. Анан 1,5 ай йогага катышты, интим гимнастикага катышты, жана 1,5 ай ичинде 2 жолу терапиядан өттү. Групповой эле мен сөзсүз аялдардын жан дүйнөсү менен иштейбиз. Ошол экинчи терапиядан кийин эле эртеси күнү эшикти ачып кирип менин маткам оорубай калды деп кирди. Көрсөт, тынбай маткасы ооруп турат экен да. Мен үчүн күнүмдүк эле сөз да. Маткам оорубай калды, мен белим оорубай калды, мен балдарым урушпай калдым. Биздин кулак уже буга мындай көнүп бүткөн, мындай таң калбайбыз. Анан унчукпай эле эшикке чыгып кеттим. Келсем айтып атты, менде ушундай миомалар бар болчу, матканы алып салабыз деген. Анан кече УЗИге барсам, менде бул миомалар кеп калыптыр, аденомиоз кетиптир, менде чистока кетиптир, аденомиоз умеренный деп айтты деп. Ушундай айтып атат, мен өзүм токтолуп калдым. О, супер. Сонун болгон турбайбы? Деп анан ошол кетет. Алла таала үчүн мүмкүн эмес нерсе жок.
Бізде медицина жакшы, бирок медицинанын башында бул биздин кыргыздарда эмес, окуткан жакта бул кетпейт деп окутулуп калган. Кетпейт, сен дарылан. Биз дары чыгарабыз. Сен дарыны алсаң, биз байыбыз. Мындайча айтканда ушундай. Сен бизге алтын жумурткалаган тоок болуп берчи деген сөз. ВПЧ менен катышса болобу дейт. Кыздар, ВПЧңар да кетет. Болгону иштеш керек да, курска төлөмдү аткарып койгондон оңой нерсе жок. Телефонду тереткесиң да төлөмдү аткарат экенсиң, жөнөтүп коет экенсиң. Жөн эле төлөм аткарып, окубай койгондон силер төлөм аткарбай эле койгула. Мага антип төлөм аткарганыңар керек эмес. Мен ошол акчаны жейм. Мен ал акчага балдарыма кийим алам. Балдарымдын билимдерине төлөйм. Балдарыма тамак алып келем. Мен өзүм кийем, жейм. Силер ошол курсту окусаңар, мага ошончолук жугумдуу болот. Биздин кыздарыбызга да ошончолук жугумдуу болот. Силерди курска кел, бас, сенин маткаң түшүп калыптыр го деп силерди чакырып аткан. Бассаңыз эжеке, ооба, жыйынтык болот. Стрессте экенсиз да эже жүрүңүзчү деп силерге биздин кыздар жаны кашайып айтып атпайбы? Силер как будто жанагы биз үчүн өзгөрө тургансып телефонуңарды коюп салып, кээ бир аялдар болот ушундай, жазса жооп бербей коюп, мындай кызык да аялдар. Ушул жактан может мага бир көйгөйүм чечилип калабы деп изденбейсиңер да, мындай артыңардан жалдырап койсо, тим эле боюңарды көтөрүп каласыңар. Силер биздин артыбыздан ээрчишиңер керек. Силер биздин артыбыздан жалдырашыңар керек. Пожалуйста, мени каттап койчу дешиңер керек. Биз силердин артыңардан чуркаганыбыз мага обидно болуп кетет кээде. Ошол мисалы башка өлкөлөрдө медицина, башка өлкөлөрдө аябай жакшы окутулат. Германия, Европа өлкөлөрүндө, Японияда стресс менен иштөө үчүн катуу багытталат экен. Жөн эле кыймыл кыл деп айтат экен, уйкуңду жакшырт деп айтат экен. Барган күнү эле бир пачка дарыны жазып бербейт экен да. Биздин врачтарга бар, врачтар дары жазып бербей койсо, сен соттоп жибересиң аны. Мен бардым эле, анан уйкуңду жакшырт деп жөнөтүп жиберди эле. Анан мен эртеси менин миомам чоңоюп кетиптир деп силер жанагы врачка доогурунуп жүрөсүңөр да. Биз даяр эмеспиз табигый айыгууну кабыл алууга. Мына азыр көпчүлүгүңөр угуп отурасыңар, как будто мен силерди алдап аткансып, бир жомок угуп аткансып, мындай угуп атасыңар да, мындай мен силерди алдап аткансып уккандар барбы, же мындай чечими бар экен деп осознанно түшүнгөндөр барбы? Жүрөк менен түшүндүкпү же дагы деле ишенбей атабызбы? Мага оюңарды айтып койгулачы, мен үчүн бул маанилүү. Кыздар, номер калтырган кыздар, өзүңүздөрдүн менеджерлер болсо, ошол менеджерге эле байланышкыла. Анан менеджер кыздарды эле жөн эле убарагыла бербегиле. Сурагыла өзүңөргө керегин. Мындай конкретно, четко сурагыла. Менде ушундай көйгөй бар, кетеби? Кетет деди, значит кетет. Биздин суроо жооп группабыз бар. Жана эле бир канча суроо бар эле. Азыр уже канча суроо болуп кетти экен билбейм. Жаңы эле суроолорго жооп берип чыкканмын. Мына бизде ушундай суроо жооп группасы иштейт. Суроо жооп группасында бир нече суроолор бар. Бир канча менеджер кыздарыбыз бар. Ушундай ар түрдүү суроолор келет аялдардан. Суроо жооп группабызда ошол сиздердин менеджер кыздарыңыздардын номерлери бар. Ушул кыздар сиздердин суроолорду өздөрү түшүнбөй калса, суроолорун мага жеткизет. Ошон үчүн мындай осознанно болгула да, осознанно болгула. Азыр эми заман өзгөрүп атат да. Азыр муун башка, коом башка. Илгери ооруса качандыр бир кезде. Койдун майы деген бар эле, уйдун майы деген бар эле, ысык деген бар эле, суук деген бар эле илгери. Азыр эми дары деген жактан дагы өткөндөр уже табигый айыгууга өтүп атабыз да. Анан дарыга жата калгандар дагы деле жата калып атат. Дарыны мындай таптакыр албай койгула дагы дебейм да. Бирок жан дүйнөңөр менен иштеп, өзүңөр менен чынчыл болгулачы. Доктор Хаммер деген болгон, ал өзү күчтүү онколог, врач болгон. Сонун китептери бар психосоматика боюнча. Ал көп адамдарга жардам берген врач. Анын баласын бир күнү атып кетишет. 3 айдан кийин ал өзү рак болуп калат. Түшүнбөй калат.
ал учурда анда билим болгон эмес да, силерде да билим жок да. Оорусаңар, эмнеге ооруп калдым экен, ысыктан ооруп калдым бекен, көп отургандан ооруп калдым бекен, зообум бар эле, зоб ушул бөйрөккө влиять этет деп атат дейсиңер, жүрөккө влиять этет деп атасыңар. Ооба, зоб жүрөккө влиять этет. Зоб деген бул вагус нервинин жабылып калуусу. Вагус нерви жабылып калса жүрөккө күч келет. Вагус нерви деген бул тамактагы органдарга жооп берет, тамак жакка жооп берет. Бул эмоционалдык сезимдерибизден түздөн түз көз каранды. Если сен чыкпай калган сезимдериң, ачууң, агрессияң көп болсо, могу вагус нерви жабылып калат. Бул нервтер, булар эмнелер? Бул боюнча мен дене блоктору деген сабакта сонун кылып айтып бергем. Дене жан дүйнөнүн үнсүз тили деген сабагымда айтып бергем. Мындай: лимфа, гормон, нерв системасынын кесилишкен bir точкасы болот экен да. Ушул жер эгерде адам таарынып, злость болуп, ичинде эч нерсе сыртка чыкпай, сырттан кооз чымчык болуп жүрүп, бирок ичтен өлүп атсак, могу нерв жабылып калат экен дагы. Адамда калкан бези жабыркап, зоб болуп калат экен. Тынымсыз ангина боло берет, тынымсыз кулак ооруй берет, дайыма тиштенип калат, тиштенип жүрөт, бүкүрөйүп калат. Мындай байкалбаган абалда өзүмүн бийиндери жабылып калат, моюн ичке кирип кетет билинбей, салмагы көбөйөт, ашыкча салмак. Анан уже вагус нерви жабылып калса, уже жүрөккө күч келет. Анткени адам таарынганда, бир нерсе сыртына чыкпай атса, кыжалат болгондо адам өзүнө жабылабы? Адам өзүнө жабылганда уже бирөөгө сүйүү бере албай калат, ыраазычылык жок болуп кетет, шүгүрсүздүк болуп калганда жүрөккө күч келеби? Ооба, жүрөккө күч келет. Могу жакта бирөө жазып атат: "Ооба" дейт, "мен ишене албай атам" дейт. Ё-моё, кыздар. Айрымдар жазып атат: "Мен 100% ишендим" дейт. Дагы бирөө жазып атат: "Менде миллион проблемам кетти" деп атасыңар. "Күйөөмө таарынчым көп, ошону кандай кылам" дейт. Мен айтып көрөйүнчү, силерге жеткиликтүү болобу? Мына. Күйөөңүз башка адам, сиз башка адамсыз да. Күйөөңүздүн ата теги башка. Ата энеси башка. Анын коомдон алган үлгүлөрү башка. Анын түшүнүктөрү башка. Анын алган тарбиясы да башка да. Сиз да ошондой. Ата тегиңиз башка, ата энеңиз башка, коомдон алганыңыз башка, жана тарбияңыз башка да. Экөөңөр эки башка адамсыңар. Күйөөңүз туура аракет кылса да, туура эмес аракет кылса да, бул жашап атат да. Мунун сезимдери бар. Күйөөңүз сизди таарындып койду өзүнүн ушул алгандары менен. Анан мунун алган, жашоодон алгандарына сиз таарынып, ыйлап, эзилип, ооруп, семирип атасыз да. Бул мындай караганда жан ачырлык нерсе. Жана күлкүлүү нерсе. Ошол рекламадан чыгып аткан нерселер кынды тартат дегендер чынбы дейт. Жок кыздар. Вообще мен ушуга кошулбайм. Мен мурда кошулчу элем, билим жок кезде ооба дейчүмүн да. Сонун деп айтчумун. Болот деп айтчумун, бирок мен азыр ага кошулбайм. Анткени мына влагалище деген бар да. Бул влагалище. Бул только сен денеңде влагалище болуп илинип турган жок да. Мунун айланасында мындан уже азыр эми бул влагалищени көрүп алдыңар, кыздар? Мына влагалищени көрдүңөр. Эми биз влагалищеден эле турбайбыз да. Сен влагалищени көтөрүп алып эле жүргөн жоксуң. Влагалищенин айланасында, ё-моё, мындай сүрөттөн башка эле сүрөт көрсөтөйүнчү. Ну хорошо, могу сүрөттү деле көрсөтө берейинчи. Азыр кыздар эки. Эми ар кимдерде ар кандай көйгөйлөр бар. Сен жан денеңде көйгөй пайда болсо, денең менен иштечи, денең менен иштей сал. Мына жанагы влагалищени көрдүк,
мына эми бул төмөнкү булчуң да, төмөн жагыңыз. Влагалищени курчаган мындай булчуңдар бар. Толтура булчуңдар бар. Мына. Сен жанагы свеча менен кындын оозун күйгүзүп коесуң, бир күнгө тар болот, бирок кындын слойлору күйүп калат да. Кындын сырттагы чаңдардан, сырттагы оорулардан коргогон слою күйүп калат дагы, кийин хронический ооруларга туруштук бербей калат да, сырттан вирустар оңой кирип кетет. Монча булчуң бар, сенин кының бекемделиш үчүн монча булчуң бекемделиш керек. Ошончо булчуң бекемделет. Иштейт, акырындык менен иштейт. Бир күндө эле бекемделип кетпейт. Мени менен айрымдар талашат. Бирок мен өзүмө ишенем. Канчалаган аялдар ушул интим гимнастика менен эле көп оорулардан айыгып кетип атат. Бизге канчалаган врачтар келет. Канчалаган врачтар бизге жөнөтөт. Мен ошолорго аябай ыраазы болом да. Ушунчалык бир жүрөктөрү кенен аялдар, врачтар баары интим гимнастика жаса деп айтышат. Мына сиздин жамбаш жагыңыз, жамбаш жагыңыз. Бул жакта канча мышцы бар. Сен кындан эле турган жоксуң, моун жакта канча булчуң бар. Ушунун баары иштеш керек. Анан сен булар иштебесе эле сенин кының кыз болуп кетип эле сен жыргап калбайсың да. Бизге кыска бат 5 мүнөттө чуда болуп кетсе, сен телефон чукуп жата берсең, сен казанды минип алып үйдө отурсаң, пылесос болуп отурсаң, духовка болуп, дандыр болуп отурсаң, болду, анан свечаны салып койсоң болду, кыз болуп кетсең болду, Биздин оюбуз ошондой. Чуда жомокто гана бар, эми көздү ачкыла. Мен боло турган нерсени айтам, болбой турган нерсени айтпайм. Ишенсеңер ишенгиле, ишенбесеңер өзүңөр билгиле. Курска келсеңер осознанно келгиле, жөн эле төлөм аткарып койбогула, жазылам, айыгам деп ниет кылып келип, курста берген нерселердин баардыгын алгыла, жасагыла. Ошондо акчаңар баарыбызга дагы сиңимдүү болот. Анан жасабай жүрө берсеңер, ал өзүңөргө зыян, төлөгөн акчаңар күйүп кетет. И өзүңөр ошол жертва боюнча, ооруган боюнча кала бересиңер. Кана чуда келдиби? Чуданы күтүп атасыңар. Канча жаштасыз? 30тасыз, 40тасыз, 50дөсүз? Чуда келдиби? Чуда каяктан келди? Көйгөйүңөргө көйгөй кошулду. Маткаңар 1-чи степень опушение эле. Азыр уже 2-чи степень болуп калды. 3-чү степень болуп калды. Дагы деле жүрөсүңөр. Кыздар отпуск берем деп атат дейт. Ё-моё, телефонду ачып калдым. Хорошо, отпуск берем десе биз кантип жок дейбиз. Я готова отзывдарды алганга. Круто. Жана эле отзывдарды кабыл ала салсак болмок экен. Мен эфир бүтүп эле карайын десем, биздин чүрөк кызга айымдар кайрылышыптыр. Мен отзыв берем дейт. Мен товар бекем эми. Дарьякан деген айым. Живой дагы угуңуздар. Чүрөк жокко мен таппадым мындай айымды. Запрос бербептир. Ушундай. Оффлайн форматыбыз азыр тез эле толуп калып атат. Онлайн форматка жетишип жазылып алсаңыздар болот. Ошол айымдар бизде эч ким келип туруп аял кылып кетпейт экен. Ичибиздеги таарынычыбызды биз эзилип жашап, ичибизден ичке диалог күчтүү, бир жек көрүп алганбыз, таарынып алганбыз. Мындан жыйынтык болбойт. Момунова айым, запрос берсеңиз, видеону басып койсоңуз, мен кабыл алам. Сиз могу комментарий жака жазып аткан турбайсызбы? Сиздин отзывды мен да оккум келип атат. Кандай отзывдарыңыз бар экен? Видео турат го экран алдында, видеону басып коесуз.
перекос тазаны костоправ эмес сыныкчыга түзөтсө болобу дейт. Сиз кимге түзөсөсүз, мен айта албайм. Демек жообу бар экенин түшүндүңүз, курстан жообун табасыңар. Күйөө менен мамиледе кээде аял аябай эзилип кетет, кыйналып кетет аял киши. Бир кыйналган боюнча жүрө берсеңер, уже бири-бириңерди бара-бара жек көрүп каласыңар. Таарынычтарыңар азайбайт, таарынычтарыңар көбөйөт.